Негизи мусулман адамдар биз сахабаларды сүйүшүбүз керек. Биз мусулмандарды сүйүшүбүз керек. Бирок ошонун эң башында турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүш бизге парыз. Ар бир мусулмандын милдети. Пайгамбар алейхиссаламды биз өзүбүздүн ата-энебизден дагы артык сүйүшүбүз керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ан-набийю аула бил муъминина мин анфусихим ва азважуху уммахатухум" дейт. Пайгамбар мусулмандар үчүн өздөрүнүн жанынан дагы артык. Пайгамбардын аялдары жалпы мусулмандардын энелери дейт да. Демек ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалам үйлөнгөн аялдардын бардыгы биздин энебиз болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссаламдын көзү өткөндөн кийин пайгамбарыбыз алейхиссаламдын аялдарын эч ким алган эмес. Нике жүрбөйт эле шарият боюнча. Эмнеге дегенде алар жалпы мусулмандардын энеси катары эсептелет. Мусулман өз энесин ала албайт. Арам. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалам биз үчүн ата катары. Пайгамбарыбыз алейхиссалам биз үчүн күйгөн. Ошондуктан ар бир мусулман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп жашаш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссаламды бир көз ирмемге дагы көкүрөктөн чыгарбашыбыз керек. Керек болсо шариятыбызда каерде болбосун Алла Таала Куранда дагы "Я айюхаллазина аману атиюллаха ва атиюр расул" деген. Эй имандуулар, Аллага баш ийгиле. Ва атиюр расул, пайгамбарга баш ийгиле деген да. Демек Аллага баш ийүү менен пайгамбарга баш ийүүнү жанаша келтирип атат. Күнүгө 5 убакыт азан айтабыз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах деш менен эле аркасынан ашхаду анна Мухаммадар расулуллах деп айтабыз. Демек пайгамбарыбыздын орду ошончолук. Биз пайгамбарыбызга сыйынбайбыз, Аллага гана сыйынабыз. Бирок биз пайгамбарыбызга махаббат кылып пайгамбарды сүйүү ар бир мусулмандын милдети. Анткени ал бизди чындап ааламга, бүтүндөй ааламга рахмат үчүн келген. Ал бизди ошол тозоктон кутулуп түбөлүктүү бактылуулукка жетишүүгө жол көрсөткөн эң улуу жол башчы.